Арбаңыздар. Бүгүнкү окууда биз илим изилдөөдө маалымат чогултуу жөнүндө сөз болот. Бул маалымат чогултууда баягы маалыматтарды кантип ишенимдүү, так жана изилдөөгө ылайык маалыматтарды топтоо керек деген маселенин тегерегинде сөз кылабыз. Анда эмесе маалымат чогултуу деген эмне дегенге токтололу биринчи. Маалымат чогултуу деген бул изилдөө жүргүзүү үчүн факт материалдарды, далилдерди, документтерди, сурамжылоолорду жана байкоолорду жыйноо процесси. Бул этапта сурамжылоолор, байкоолор же лабораторияда эксперименттер жүргүзүлөт. Бул этапсыз эч кандай илим иш болууга да мүмкүн эмес. Албетте, факты материалсыз, маалыматтарсыз кантип илим иш жазылсын? Изилдөө жүргүзүү үчүн жеткиликтүү ресурстар жана маалыматтар албетте талап кылынат. Маалыматтар негизинен эле эки түргө бөлүнөт. Изилдөөчү өзү чогулткан маалымат, башкалар жазган, мурун чогултулган маалымат деп эки түргө бөлүнөт. Эми маалымат чогултуунун ыкмаларына токтололу. Изилдөө багытына жараша ар кандай ыкмалар колдонулат. Биринчиси анкета. Анкетада маалыматтарды чогултуу үчүн анкета формалар колдонулат. Интервью. Мында респонденттер менен түздөн түз сүйлөшүү, маек жүргүзүү аркылуу маалыматтарды терең жана деталдуу жазып алууга болот. Фокус топтор. Белгилүү бир тема боюнча группалык талкуулар өткөрүлүп, жазып алынат да жыйынтыктар чогултулат. Андан кийин архивдик материалдар. Булар маалыматтар архивдерден, китепканалардан же башка маалымат булактарынан чогултулат. Материал тандоодо темага ылайыктуу ар кандай булактардан анын материал тандалып туруп, аны эргеп абдан мазмуну туура келгенин гана тандалып алынат да чогултулат. Анализ методу. Бул маалыматтардын, факты материалдардын мазмуну текшерилет жана ал мазмун системалаштырылат. Байкоо методу. Изилдөөгө алынуучу объект байкоого алынат да маанилүүлөрү бөлүнүп алынат, ага сыпаттама берилет жана башка нерселерден айырмалап алат. Эксперимент. Белгилүү бир шарттарды түзүп, жыйынтыкты байкоо жүргүзүлөт мында. Табигый жана техникалык илимдерде бул метод кеңири колдонулат. Эми маалыматтарды чогултууда эмнелерге көңүл бөлүү керек деген суроого токтололу. Маалымат ишенимдүү болуш керек. Так маалымат ишенимдүү булактан гана алынышы керек. Маалыматтын темага түздөн түз байланышы болуусу шарт. Изилдөөгө түздөн түз керектүү маалыматтарды гана тандап алыңыз. Этика сакталуусу керек. Сурамжылоодо жана интервьюда адамдардын макулдугу менен иш жүргүзүлүүсү керек. Маалыматка көз карандысыз кароо деген эмне? Бул жыйынтыкты каалагандай эле бурмалай бербестен, маалымат, факты материалдар кандай болсо ошондой анализге алыш керек. Чогулган маалыматтарды классификациялоо жана системалаштыруу. Чогулган маалыматтарды классификациялап, тематикалар боюнча иретке келтирүү керек. Демек, биз айтып аткан маалымат, факты материалдар бул изилдөөнүн жүрөгү деп койсок да болот. Аны канчалык туура, так, ишенимдүү чогултсаңыз, жыйынтык ошончолук сапаттуу болот. Изилдөө бул жогорку жоопкерчилик, андыктан фактыларды туура чогултуу ийгиликтин ачкычы. Кийинки окуубузда илим изилдөөнүн методдору темасы боюнча сүйлөшөбүз. Аман эсен болуңуздар.